Кыргызстанда 3-июлга карата коронавирус жуктурган дагы 506 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Акматова өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында өлкө боюнча жалпы ооругандардын саны 6767 адамга жетти. 2020 жылдын 13-июлуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 506 учуру катталды. Бишкек шаарында 230, Ош шаарында 36, Үч-Чүй областында 151, Ысык Көл областында 25, Ош областында 14, Нарын областында 9, Жалал Абад областында 21, Баткен областында 19 жана Талас областында 1 учур катталды. Жаңы катталгандардын арасынан 73 медицина кызматкерлери, ал эми 3-июлга карата дагы 125 адам коронавирус оорусунан дарылангандан кийин айыгып ооруканадан чыкты. Акматованын маалыматына ылайык өткөн сутка ичинде пневмониядан 23 адам каза болсо, ал эми 10 бейтап COVID-19 инфекциясынан көз жумду. Учурда ооруканада дарыланып жаткан бейтаптардын ичинен 99 кишинин абалы оор, 19 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. 312 кишинин абалы орточо оор деп бааланса, 227 бейтаптын абалы канааттандырарлык. Мындан тышкары маалымат жыйында коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнур Акматова коомчулукта тарап жаткан мед кызматкерлерге байланыштуу түрдүү видеолорго түшүндүрмө берип жатып ыйлап жиберди. Медики сегодня работают в авральном режиме, днем и ночью. Такие ситуации случаются. Оказывается, техника, она может на пути к пациенту остановиться, поломаться. И врачи прикладывают все свои усилия для того, чтобы поехать на спасение пациента. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Чүй облусунда бир катар чектөөлөр киргизилди. Бул тууралуу өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын жетекчиси Гүлнур Аманбет Исаева брифингде билдирди. Анын айтымында санитардык талаптардын аткарылышы боюнча Ала Мүдүн, Сокулук жана Ысык Ата райондорунда рейд жүрүүдө. Решением областного штаба ограничено время работы рынков с 6 утра до 3 часов дня, торговых точек с 7 утра до 7 вечера, кафе и ресторанов и других точек общественного питания с 8 утра и до 9 вечера. По понедельникам и четвергам рынки в Чуйской области будут закрыты для проведения дезинфекционных работ с полным приостановлением деятельности. В остальные дни рынки будут работать, однако на регулярной основе будут проводиться рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Аналогичные рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в точках общепита и в общественном транспорте проводятся. Мындан тышкары Аманбет Исаева 3-июлга карата облус аймагында 569 адам үй шартында дарыланып жатканын кошумчалап, облус аймагындагы жарандарды эрежелерди сактоого чакырды. Унаа мамлекеттик мекемесинин Бишкек шаарындагы Ала Мүдүн жана Ысык Ата районундагы бөлүмдөрү 6-июлдан баштап 19-июлга чейин карантинге жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Бишкек жана Чүйдө эпидемиологиялык кырдаал начарлап кеткенине, Унаа мамлекеттик мекемесинин кызматкеринен коронавирус аныкталгандыгына байланыштуу COVID-19 вирусунун массалык жайылуусуна жол бербөө максатында бөлүмдөр карантинге жабылат деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары аймактар аралык сектордун Бишкек шаардык бөлүмүнүн иш убактысы кыскарат. Аталган сектор ишемби, жекшемби жана дүйшөмбү күндөрү иштейт. Ошондой эле Унаа ишканасынын борбордук аппараты 6-июлдан тарты аралыктан иштөө режимине өтөт. Муну менен катар эле аймактык бөлүмдөрү координациялоо жана көзөмөлдөө үчүн борбордук аппараттын айрым кызматкерлери нөөмөт менен иштешет деп кошумчаланды маалыматта. Кыргызстанга Бириккен Араб Эмиратынан Кыргызстандын 191 жараны, анын ичинде балдар кайтып келди. Каттам дүйнөдөгү коронавирус пандемиясына байланыштуу эл аралык жүргүнчү ташуу авиабилдирүүлөрдүн токтошунан улам чет өлкөдөгү Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөттүн тапшырмасын аткаруу үчүн Эмират тарабынан жетишилген сүйлөшүүлөрдүн негизинде ишке ашырылды. Дубай аэропортундагы бекитилген тартипке ылайык рейстин бардык жарандары учаардын алдында коронавирус инфекциясына экспресс-тест тапшырышты. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргызстандын жарандарын мекенине кайтарып келүү боюнча иштер улантылууда. Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында жарыяланды. Маалыматка ылайык шайлоо 2020 жылдын 4-октябрында өтөт.
Жаңы чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо 2020-жылдын 4-октябрына жекшембиге дайындалсын деп жазылат жарлыкта. Эске сала кетсек, буга чейин шайлоонун өтүү убактысы өлкөдөгү абалга байланыштуу кайсы убакта өтөрү белгисиз болуп келген. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдижапар Бекматов алдыда боло турган парламенттик шайлоонун үгүт иштерине пандемияга байланыштуу бир топ эреже киргизилерин айтты. Анын айтымында алдыдагы шайлоодо үгүт иштеринин 50%га жакын аралыктан болот. Мындан тышкары Бекматов шайлоого атсалыша турчу саясий партиялардын өзүн расмий көрсөтүп тааныштырып чыгуу үчүн 10 күнү бар экендигин белгиледи. Ысык Көл облусунда 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Кырсык Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун 48-чакырымында катталган. Анда Honda Step вагон жана Audi унаалары кагышып, жол кырсыгынан улам 4 адам каза болду. Андан сырткары 36 жана 37 жаштагы эки эркек жабыркаган. Окуя болгон жерге барган куткаруучулар унаадан адамдардын сөөгүн алып чыгып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркагандар ооруканага жеткирилген.